бир жолду кыскартса болот да, бирөөнүн билими мененчи. Анан эгерде азыркы жаштар өз ишин табам, бир ишкана ачам десе, сөзсүз түрдө ошо ийгиликке жетишкен бир адам менен кандай десем, таанышып, мамиле түзүп, анан устат кылып алса жакшы болот деп ойлойм да. Анткени менин да устатым бар. Кээ бирдө ушундай бир оор суроолор пайда болуп калат, чечимин билбейсиң да. А бирок кеңешип көрсөң, ал кишилер өзүнүн оюн да айтышы мүмкүн да. Ошондуктан ишкери болбосоң дагы өзүңө бир устат таап, ментор деп коебуз го. Ментор таап, ошолор менен мындай көп кандай десем, билим алсаң болот да, тажрыйба да. Анткени дүйнөдө эң кымбат бул тажрыйба да, экспертиза, опыт. Ошондуктан устаттар негизи көп пайда алып келет да.